Өлкөнүн өнүгүүсү ошол өлкөнүн ар бир жаранынан көз каранды. Андыктан ар бирибиз милдетибизди билип, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуп, өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Ала-Тоо 24 маалыматтык каналы өнүгүүгө карай программасынын бул жолку чыгарылышын сунуштайт. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Программабызды Өрүк Зарылуу Баткен облусу менен баштайлы. Дыйканчылыктын күнөскана түрү бир топ кирешелүү жана түйшүгү аз экенин бул тармак менен алектенгендер айтып келишет. Аз аянттагы жерден көп киреши табууну каалаган дыйкандар лимон өстүрүшүүдө. Албетте мунун да сырын берип, кышында жылуулап турбаса, өсүмдүк суукка байымсыз келет. Баткендик Эргешали Кошпаков короосундагы 5 сотук аянтка 60 түпкө жакын лимон өстүрүп, үй бүлөлүк бюджетине чакан аянттан эле киреше салып келет. Каарманыбыз дыйканчылыктын бул түрүн 10 жыл мурда баштаган. Жакынкы күндөрү цитрус өсүмдүгүнүн түшүмүн жыйнап алуу аракетин көрүүдө. Ал жашаган Кадамжай районундагы Миң Чынар айылынын климаттык шарты ыңгайлуу болгондуктан лимондун кирешеси жакшы дейт. Дыйканчылыктын күнгөй тескейин Максат Акылбеков айтып берет. Короосуна чакан күнөскана куруп, 60 түп лимон өстүргөн Эргешалы Кошпаков жылына 3 тоннадан ашуун түшүм алат. Дыйканчылыктын бул түрүн 10 жыл мурда баштаган. Жакынкы күндөрү цитрус өсүмдүгүнүн кезектеги түшүмүн жыйнап алуу алдында турат. Ал жашаган Кадамжай районунун Миң Чынар айылында климаттык шарт ыңгайлуу болгондуктан лимондун кирешеси жакшы дейт. Бул өзү мында азыр бир 35 түп лимон бар. 3 сотук. Нарық экинчи теплица 2,5 сотук. Şu экөөдөн былтыры 85 сомдон сатканбыз оптумга. Быйыл эми мына инфляциянын эместе 100 сомго көтөрүшүп 100 сом деп келип атат. Эми көрөбүз, эми кардар канчадан көтөрсө, ошого ишираша сатабыз Кудай кааласа. Жыл өткөн сайын мөбөсү кошулуп, эң көп саткандыгыбыз ушул 5 сотук теплицадан 3,5 тоннага чейин лимон саттык. Эргешалы мырза аз аянттан көп киреше табуунун жолдорун издөө менен күнөскана курууну өздөштүргөн. Айрыкча биздин өлкөдө мурда кийин өстүрүлбөгөн лимон багын отургузуп, аны байкап көрүүнү чечкен. Өзбекстандан лимон көчөттөрүн алып келип, 5 сотук жерге тиккен. Аз аянттагы жумуш гектарлаган жерди өздөштүрүүгө караганда кыйла жеңил экенин байкаган. Деген менен лимон өстүрүүнүн да түйшүгү бар дейт багбан. Убагында жер семирткичтерде суусун берип туруу зарыл. Зыянкечтерге каршы дары-дармегин чачып, ашыкча шактарын бутоо менен гана мол түшүм алса болот дейт. Түшүм бериш үчүн ушул бардык эле нерсени карагандай мундагы астыга ушул минералдык удобренияларды берип, основной буга көң салынат. Мындайча айтканда химикат колдонбой эле бир жылда 1-2 жолу баягындай химикат ширепереге дары чачпасак, основной көң эле буга. Көң эле салабыз. Ал эми лимондун базардагы баасы туруксуз болгону багбандын эмгегине кедергесин тийгизип келет. Маселен, лимон дээрлик кошуна Өзбекстандан импорттолот. Ошол эле учурда ортомчу соодагерлер сөзсүз түрдө базардагы баадан арзан алышат. Мындайда Эргешалы мырзанын кирешеси бир топ эле аксайт. Бүгүнкү күндө лимондун базардагы баасы килограммына 100 сомдон 150 сомго чейин сатылууда. Эгерде биздин базарларда өзүбүздүн лимон сатылса, ушул биздики ушул өзүбүздүн элге жетмек эмес. Өзүбүздүн. Себеби биздин базарларды мына Өзбекстандын отход лимондору басып кетип атат. Өзбекстандыгы, Тажикстандыгы. Биздин өзүбүздүкү малардыкка караганда мындай айтканда 100 эсе жакшы. Азыр биздин өзүбүздүн базарда эле мисалы үчүн 1 килограммы 150-160 сом. Ушу элге базардагы адамдар сатканы 150-160 сомдон сатышып атат. Аймакта күнөскана эле эмес, ишкердиктин кайсы түрүн кылбасын аларга айыл өкмөт тарабынан жерлерди бөлүштүрүү жагы да колго алынган. Помидор, бадырың өстүргөн ушундай теплица курабыз дегендерге биз жерди берип, толук шарт түзүп берип атабыз дыйкандарга. Бүгүнкү күндө дыйкандар ушул токтоосуз курам деген кишилерге ушундай мүмкүнчүлүк жаратканбыз. Бул теплицадан башка дагы эле ишкерлик жүргүзгөндөрдү бардыгыга кандай ишкана курам десе, жумушчу орун үчүн эч без очередь, без неме ушул жерди беребиз.
Дыйкан менен багбандардын эңсегени аймакка логистикалык борбордун курулушу. Эгер ал курулуп калса, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн кайсы түрү болбосун көп көлөмдө камдап, жакшы баада соодалашканга шарт түзүлмөк. Анткени ушул тапта облус аймагындагы күнөсканалардын саны 400гө чамалайт. Максатбек Акылбеков, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Элетте бак тигип баар тапкан мекендештерибиз көп. Аксы районунун тургуну Райымберди Акулоев 1 гектар аянтка алма өстүрүп 2 жылдан бери түшүмүн алып баштады. Багбан өндүргөн түшүмүн жазга чейин сактап сатат. Учурда алма сактоочу жайында 10 тоннадан ашуун алма сакталуу. Ак эмгектин арты менен баар тапкан багбан тууралуу кийинки сюжеттен көрүңүз. Быйылкы биздин түшүмүбүз таладан үзүп келген быйылкы түшүмүбүз şu. Бул алманын сорту бойка мына көпчүлүк билет болуш керек мына. Быйылкы мышы погреб дейбизби, мурунку жер төлө дейбиз. Şu жерде сактайбыз. Бу жерде сууну багында коюп, башкасынын багында коюп, апрель майга чейин сактап апарабыз. Ошоңчо чыдайт, тура берет. Бойка чыдамдуу алмалардын бири şu да. 700-800 жашык алма бар. Ферд. Ошо бактын быйылкы түшүмү şu. 800 жашык дей бериң. Проходдору ачык, кышында кар тыштайбыз. Минелерге мен турган жерлериме кар тыштаймын. Окошкалары бир ачык, бир жабык погодага карап легировка кылып турамын. Ошондо алма өзүн жоготпойт, види да ачылат. Температура şu плюсовойго өтпөйт бу жер. Это 0 температура турат да. Bir 5 градус суук болсо ham боло берет. Январдан өйдөсүндө таза пышат. Чыдамдуулугу ham, турумдуулугу ham, наркы ham кичине тыйынтыпыр мээнетибиз кайтыш үчүн наркы ham кошулат. Сактап чырайлуу ошо маалгаcha алып чыксак, кичине мээнетибиз кайтат да. Былтыр биринчи мөмөгө кирди эле, быйыл экинчи жылы кириши 6 тонна, 7 тонна кылды эле, ушу былтыр 60 сомдон сатканмын. Ордуну шерден. Январды, февралдын ортосунда 60 сомдон саттым эле. Канча 350 миңче акча болду да. Малкал кылып алдым, башка кылдым, балам үйлөдүм. Анча дарамат болуп, бирөөдөн жалынганым жок, şu өзүбүздөн чыкты. Билем Алла билет, билбейм канчадан болот. Şu март-апрелге апарабыз, ошондон нарк чыгат, элдин ортосунда нарк чыгат. Ошондо сатып беребиз. Ишкерлерге коркпостон şu мээнетти кылып, кетменди желкеге илип, бала чаканы жетелеп, коркпой эгип тигип, şu жашылдандырууну көбөйтүрө берсин. Орус жака, Россияга барып иштеп жүрөбү. Кичине эгип койсо бир күн пайдасы тиет экен. Мен деле 10 жыл күттүм мына. Кудайга шүгүр, буягы кичине тыйынтыпыр болуп, өзүбүз багып жатабыз. Алмаларды үзүп бүткөндөн кийин бир суу жүгүртүрүп коебуз алманын түйүнө. Анча мынчалык жанагы немелери курттары өлөт. Алмага пайдасы бар. Кышкы суу болот да бу. Анан бир февралда чилде сууда бир коебуз. Чилде суу дейлет аны. Алмага абдан пайда болот бул нерселер. Мына монтип эми bir tüyüne жүгүртүп койсок, ошо курт кумурскалар өлөт. Анча мынчалык жанагындай алманы качып кетедиган каламыш ошогон нерселер качып чыгат уясынан. Суу кирип уясына. Алманын түмүрлөрүн жебейт да. Анча пайдасы бар. Быйыл 10 жашар болду эми шулар. Арасында шапталысы бар эле. Аларды чыгардык, алманы сал чыгарып чоңоюп калганды себептен. Эми мындай алма жайылып өсөт да кенен болот. 10 жылда мөбөгө кирет экен. Быйыл 5-6 былтыр 5-6 тонна кылды эле, быйыл бир
10 tondan araka meme kıldı. Bu yerde 1 hektara şu almaya gelgen. 10 yıl murda hareket kıldık, memege kirdi, kuda kalırsa. Memesini berip dursa, tirikçiliğimiz şu. Yılına tügünü çavağız. Şağını bu tabi abereske kılavuz bana erte jasqa dağın abereskege dayar bolup duru. Yılda 40 lat. Tügün tazalayыбыз bunu çavağız. 6-7 yoldan suğarabız, göң salabız. Har bir darisini öz bağında beremiz. Bu yağı 10 yaş bolsa, bu yağı şu memege jattı, memege kirdi. Bu yağı kuda kalırsa jakşı. Mana o tarafı bu yaş köçöt. Bu yıl 6. yıl bolat. 21. yıl 6 yaş boldu mana. Şu yağı. Tağı 2 yıldan keyin bu da memege jatıp kalışı ihtimali var. Şu baldarı ben menen jelkeme jüret. Su koyganda, daril çaşkanda, başka jumuşlarını kılganda, tügünü çapkanda, kırkkanda öz baldar uje bu almalarda özleri tarbiyakladıgan bulup kaldı. Köçöden adam çakır beyle. Bizin hazırkı üybilelik kireşe şu baktan, şu baktı erte jastan başlap karap, darilep, şu keçkişkeçen şunun içinden çıkmayız. Küzünde şu memesini jinap alabız. Buların o çoğ almaların arasında murda şabdallar var ile. Bu yıl kuda kalsa çıkastıkından bu mesleler yan turat. Çıkası alıp saldık. Bular hem alma çoğ oyup, uje şabdal mişayet ete başladı. Su çıkazıp, bir yerlerde köktü ötüp, bak kılıp, birdekilerdi kılıp, şu öz üstedile önüktürsek öz üstün Kırgız mamleketini oşa dile durus kodayım. Şuntip yaşap kelip atağız demi. Buna Kudaya şükür jaman emes. Bilimдүү жаштар өлкөнүн келечегин курат. Өспүрүмдөргө билим алууга багыт берүүгө албетте шарттарды түзүү да башкы ролду ойнойт дешет адистер. Учурда аймактарда мектеп, бала бакчалардын курулушу абалды бир топ жеңилдетүүдө. Инфратүзүмдүн жакшырышы менен билим сапаты да жакшырып, мыкты көрсөткүчтөрдү берип, өзүн жакшы жагынан көрсөткөн жаштар татыктуу сыйлыктарды алып келет. Дегенибиз Нарын районунун 10 айыл аймагындагы Оттук айылында жаңы заманбап китепкана эшигин ачып иштеп баштады. Китеп дүйнөсүн жалпы окурмандарды чакырган имаратта 5000ден ашык китеп фондусу бар. Учурда окуучулардын саны арбын болуп, кызыккандар күн санап өсүп жатканы байкалат. Бул китепкананы чет элдик уюм каржылап, жалпы 5 миллион сомдон ашык акча бөлүп берген. Заманбап имараттын ичинде окурмандар үчүн бардык шарты бар. Китеп окуудан тышкары окуучулар үчүн Кыргыздын улуттук оюндарын үйрөнүүгө болот. Мындай шарттын түзүлгөнүнө эли да кубанычта. Бул китепканада аймактагы кабарчыбыз Алишер Аскарбеков да болуп келген. 8-нче класстын окуучусу Канимет китепти кадырлап, сүйүп окуган окуучулардын бири. Китепкана ачылганы айрыкча өспүрүмдү сүйүнтүп, бош убактысын китеп окуу менен өткөрүп жатат. Китеп окуу бир эле адамдын аң сезимин өстүрбөстөн, акыл ойду да өнүктүрөт дейт ал. Негизи ар бир атуу китеп окуш керек. Бул китеп адамды бийикке көкөлөтөт. Ошондой эле китеп окубай мындай илимдүү, билимдүү боло албайбыз. Китеп окуу абдан мага жагат. Ошондой эле ар бир жаштарга айтам, китеп окуш керек. Тамга тааныгандан баштап ошо китепканадан китеп окудук. Эми жаркырап бул китепканага көчүп отурабыз. 10 айыл аймагына караштуу Оттук айылындагы китепкананын курулушу өткөн жылы башталып, чет элдик уюмдун колдоосу менен 5 миллион сомдон ашык акчага салынды. Ичинде окурмандар үчүн шарттар толугу менен түзүлгөн. Проекти жалпысынан Арис долбоорунун жардамы менен негизинде жасалды. Бул айылда чакан эл болгондуктан элге ылайыкталып салынган. Бул жерден 2 айыл кошуна болот. Жакынкы айылыбыз Казан куйган. Ошол кийинки келечек муун жаштардыкы болгондуктан 2 айылдын окуучулары да келип билим алып, келечекке бир билимге сугарылган, бир чечкиндүү, акыйкаттуу, таза муун өсүп чыгат деген чоң үмүт менен салынып, бүгүн ниет кылып отурабыз. Кудай буйруса, бүгүндөн баштап китепкана ишке берилип
берилүүнүн алдында турабыз. Китепкананын ачылышына айыл өкмөттүн салымы чоң. Аймакта билим багытына өзгөчө көңүл бурулат. Учурда 5000ден ашык китеп фондусу бар. Башында бул китепкана ачылганда 2000 гана китеп менен ачылганбыз. Брошюралар бар болчу да, балдар адабияты жок койсо болчу. Бирок жыл өткөн сайын ошо окурмандар көбөйүп, балдар адабиятына талап күчтүү болду да. Ошол менен биз аракет кылып айыл өкмөттөргө сунуш киргизип, сессияга кирип, бюджеттен акча чечтирип отурдук. Балдар адабиятын алдык. Кийин да башка манас эпосу жөнүндө китептерди алдык. Китепкананын тартиби өзгөчө. Келген окурмандардын эс алуусу үчүн кыргыздын улуттук оюндарын ойноого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Бул ыкма окуучуларды тартуу жана билимге умтулууга өбөлгө болот. Biz kitapxonaga kelip, kitap okugandan tышкары Кыргыздын улуттук оюндарын ойнойбуз. Топташ, чүкөн ойноп ушинтебиз. Биздин китепканабыз Жалгашта жайгашкан. Ал китепканабыз өтө тар болчу, жана китептердин дагы саны өтө аз болчу. Жаңы китепканабыз ачылып, ошо абдан кубанычтабыз. Өлкөнүн келечегин жаштар курат. Андыктан келечек муундарды билимге сугарып, жагымдуу шарттар түзүлсө, мамлекет үчүн өнүгүүгө карай жолдор ачылат дешет адистер. Алишер Аскарбеков, Нурза Булаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Талас шаарынын чоң ортосунан орун алган балдардын окуу борборунда жеткинчектерге терең билим берилет. Бул ичи тышы көркөмдүү имаратта бир катар өнүктүрүүчү иримдер бар. Аларда окуучулар жан дүйнөсүн, дүйнө таанымын өстүрүп, келечекке зарыл болгон билимдерди алышат. Таластагы кабарчыбыз жеткинчектерди сөзгө тарткан. Бий өзүңдүн сезимдеринди, дүйнө таанымыңды дене кыймылдары аркылуу билдирүү жана дене энергиясын белгилүү бир тарапка багыттоо. Кыз баланын турган турпатын, кыймыл аракетин бий өнөрү өмүр бою көркүнө чыгарат. Кызынын келбеттүү болуусуна кызыккан энелер бий өнөрү иримине алып келишет. Чоңойгондо мен ведущий же актриса болгум келет. Же мугалим бийчиден. Бей ириминин мугалими Адина Болотбекова Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепти аяктаган. Ал 2017 жылдан бери 2 бий ансамблин даярдайт. Жашоосун эң керектүү нерсе деп ойлойм. Анткени кыздарга деги эле керектүү болгону бул өзүнүн түз алып жүрүү, басканы, жүрүп турушу деги эле өзүнүн тарбиясына чоң таасир берени ишенем. Кто скажет, буква согласная или гласная? Согласная. А почему? Балажан ириминде мектепке чейинки балдарга тамга таанытуу, саноону үйрөтүү сабагы болот. Подготовительный группа 4 сабак кирет. Математика, обучение грамматика, письмо и мелкая моторика тоже кирет бул жака. Балдарды 0 класска даярдайбыз. Булар бүткөнчө бүт букваларды үйрөнүп, по слогам окуп калышат балдар. Колор. 2 это какой цвет? 2. Да. Ал эми информатика ириминде компьютерди колдонууну үйрөнгүсү келген жеткинчектер 6 жаштан баштап кабыл алынат. Бул жактан компьютер чуклаганы дагы файл ачкандарды дагы көп нерселер үйрөнгөнгө керек. На одну минуту пишешь, на одну печатаем, пишем. Много чего тут компьютера есть. Клавиатурада кайсыл буква, кайсыл жерде басып колун көндүргөнгө еще падлеттер бар. Допустим, ал жерде англис тилинде болот оюндар. И ошол жерде англис тилинде сөздөр жазат. Англис тилинде сөздөр жазганда бул жерге команда, если англис тилинде туура эмес команда же болбосо туура эмес жазса, ошол программа бизде иштебейт да, запускание болбойт. Зигзагом, да, по краям. Сначала на живую, в круговую вместе. Ал эми кол өнөрчүлүккө ыктаган балдар бул жерден кийим тигүү, бычууну үйрөнүшөт. Кто-то ходит для себя, чтобы просто научиться. Тигүү кыздардын жашоосунда керек болот. Мен келечекте ветеринар болгум келет. Ал эми тигүү менен тиричиликке гана колдоном деп ойлойм. Аркасына түйүп, кезесин.
Ал эми бул бөлмөдө болсо кооздукту өзгөчө шөкөттөй билүү өнөрү үйрөтүлөт. Мен биринчи юрталардан баштагам. Алардын четин тигип, анан могулардын тикем, саймаларын сайгам. Ногуну инелер менен тикем. Могуларды кылган болчу экен. Могул COVID-19. Биякта дарылар баары кишилер болсо дарын жакшы болгон үчүн оорубаш үчүн келишкен. Борбордо англис, орус тили боюнча да ийримдер бар. Бул ийримге келип билим алууну каалагандар арбын. Өнөрпоз балдар үчүн комуз ийрими да ачылган, бирок тилекке каршы адис жок болгондуктан сабак өтүлбөй турат. Андан тышкары заманга ылайык робототехника классын ачууга зарыл жабдыктар орнотулуп жатат. Компьютерди үйрөнгөн балдар робот жасоо классына барса болот. Ошондой эле каржы гении деген каржы сабатына үйрөткөн ийрим иштейт. Биздин борбордо 16 ийрим бар. Бул балакай балдарды мектепке чейинки даярдоо ийрими, бийдин дагы бир нече түрү бар. Андан кийин шитьё, бул тигүүчү, кол өнөрчүлүк, андан кийин сүрөт тартуу, кол өнөр, информатика, робототехника, англис тил, орус тил, комуз. Борбордун ичи жылуу, жарык, эмеректери жагымдуу. Ар бир ийрим бөлмөдө сабак өтүүгө жабдылган заманбап шарттары дароо көзгө урунат. Борбордун чыгымдарын шаардык мэрия толук каржылайт. Биздин борбор билим берүү министрлигине, Талаш шаардык мэрияга жана Талаш шаардык депутаттарга карайт. Өзүңүздөр көргөндөй бардык шарттар түзүлгөн, ар бир кабинетте интерактивдүү доскалар илинген, жана бүт бардык керектелүүчү нерселердин бардыгы бар балдарга ылайыктуу. Бул борбордо мектеп окуучуларынын сабактан тышкаркы убактылары эске алынып, ийримдер таризделген. Учурда 1,5 миң бала Талаш шаардык балдарга билим берүү борборунда билимдерин тереңдетет. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Алатоо 24, Талас облусу. Эми программабызды ордолу Ош шаары менен уланталы. Ошто жакынкы 5 жылда дүйнөлүк масштабтагы оңго чукул маанилүү иш-чара өтөөрү мерчемделүүдө. Улуу жибек жолуна кирген 80ден ашык мамлекеттин туроператорлорунун саммити жибек жолундагы 30-40 элдик тарыхын, маданиятын чагылдырган этно шаарча жана Ош шаарынын 1000 жылдык тарыхын чагылдырган 1 чакырымдагы дубал куруу сыяктуу масштабдуу иш-чаралар өтөт. Анткени кала бийлиги 2022-2024 жылдарга карата туризмди өнүктүрүү программасын кабыл алган. Анын биринчи этабында 10 программа иштелип чыгып, кала тургундары менен туроператорлорго сунушталды. Программага чет элдик дизайнерлер да катышкан. 3000 жылдык тарыхы бар байыркы калааны туристтердин борбору же улуу жибек жолундагы провайдер макамына карата көрүлүп жаткан аракеттер туурасында кийинки материалдан көрүңүз. Потому что в шелковом пути они Михаил Орусянын жараны 22 жылдан бери графика боюнча дизайнердик менен алектенип келет. Ош шаарынын брендин иштеп чыгуу боюнча жарыяланган сынак менен интернет булактарынан таанышкан. 3000 жылдык тарыхы бар байыркы кала туурасындагы маалыматтар анын сынакка катышууга кызыктырган. Тяжело воспринимать, наверное, людям, на мой взгляд. Кыргызстанга, анын ичинде Ош жергесине буга чейин бир да жолу келген эмесмин. Ушул себептүү маалыматтарды интернеттен гана алдым. Улуу жибек жолу дегенде эле төөнү тандадым. Ошол төөнүн өркөчүнө Сулайман тоонун элесин түшүрдүм. Тоонун астына ак буура суусун көрсөттүм. Сөзсүз ай, жылдызды белгиледим. Бренд өзүмө да аябай жакты. Дизайнердин эмгеги бир предметке 5 маанилүү объектини камтый алганы менен өзгөчөлөнгөн. Этностилдин графика шрифтери менен айкалышканы да артыкчылык катары бааланган. Туристик логотип үчүн келип түшкөн 80ден ашык эмгектин ичинен орусиялык дизайнердин бренди мыкты деп табылып баш байгеге 100 000 сомго ээ болду. Эми мындан ары Ош шаары дүйнөлүк туризм тармагына дал ушул бренд менен чыгат. Туристик бренд боюнча эксперттин айтымында Ош шаары Борбор Азиядагы шаарлардын арасында эң алгачкылардан болуп өзүнүн туристик брендин иштеп чыкты. Тагыраагы туристтер Францияны Эйфель мунарасы, Москваны Кремль менен тааный турган болсо, Ошту мындан ары дал ушул логотип бренди менен тааный баштайт. Соода саттыктан тартып көчө аттарына чейин ушул стилди колдонуу сунушталат. Мен расмий айта алам,
Орта Азия шаарларынын ичинде биринчи жана жалгыз азыркы учурда Ош шаарында гана толук кандуу бренд иштеп чыкты, жана бренд программасы иштеп чыкты, жана ошондой эле брендтин толук фирменный стиль иштеп чыкты. Фирменный стиль деген эмне? Бул бренд дегенде бизде көп эле логотип болот. Бирок логотиптен тышкары, мисалы Ош шаарын кантип жасалгалайбыз? Ошондой эле жанагы сайттарда сырткы рекламалардын баарын тең бирдиктүү бир стилде жасаш керек. Мисалы кардар болобу, турист көрөбү, инвестор көрөбү, ошону көрүн ал түшүнүш керек. Бул Ош экен деп мисалы да. Пайгамбар менен Ошту таанытыш үчүн кала бийлиги алдыңкы 5 жыл аралыгында масштабдуу амбициялык кадамдарды жасоонун алдында турат. Ош шаарынын туристтик программасынын алкагында бир катар дүйнөлүк иш-чараларды өткөрүү пландалууда. Шаардын чоң ортосуна Сулаймандын тактысы инсталляциясы орнотулуп, Ош шаарынын 1000 жылдык өтмүшү тартылган 1 чакырымдагы дубал менен 40ка жакын улуттун тарыхын, маданиятын чагылдырган этно шаарча курулганы турат. Бул үчүн каражат шаардын бюджетинен эле коротулбайт, акча каражатынын жарымы республикалык казынадан бөлүнсө, калганы донорлордун демөөрчүлүгү менен өткөрүлөт. Максат 2022-2024 жылга чейин туристтердин санын 5 эсеге чейин көбөйтүү, калааны Ош жибек жолунун провайдери макамына жеткирүү. Бул жерде жалгыз гана Ошко келүү эмес да. Бул жерде ошол турист келип, бизден ары Кыргызстандын ошол жибек жолунун жолу менен андан ары ошо Өзбекстанга өтүп кетиш керек, же болбосо ошол Өзбекстандан келет бизге келип, андан бизден ары кетет да. Бул жерде биздин Ош шаарынын мындай географиялык жайгашканы да ылайыктуу болуп атат да. Ушул бир Ошко келип, ушул бирден бир эмес 2-3 мамлекетти дагы көрүп кеткенге. Бул ссылка менен биз так маалымат ала алабыз. Туристтер үчүн шарттардын алгачкы кадамдары башталды. Ош шаары менен Ош облусунун аймагындагы 21 туристтик объекттер үчүн QR код иштелип чыгып пайдаланууга берилди. Бул QR кодду сиз келип туруп эле сканер QR коду менен окутсаңыз, ссылка ачылат. Бул ссылканы бассаңыз, сизге ошол объект боюнча маалыматты ала аласыз. Бул эмне объект? Мисалы, азыр бул QR коддо Сулайман тоонун эмеси камтылган. Сулайман тоо эмне, кандай объект, ошол боюнча маалымат 3 тилде берилген. Буга чейин 5 ирет Ош фест туристтик иш-чараларын өткөрүп келген демиргечилер туристтерди тартууга тоскоол жаратып келген негизги 3 көйгөйдү аныктап чыгышкан. Биринчиден Оштун жана юктун, түштүктүн проблемасы туризмди өнүктүрүүдө эң биринчиден бул сезонность. Экинчи маселе, Ош шаары туристтер келсе, только самолет менен келет. Көпчүлүгү иностранный туристтердин жолу бул самолет. Бул абдан затратный да турист үчүн. Самолеттун баасы, Ошко келген баасы, ушери келип бир 10 күн жүрүп кеткендин баасынан да кымбат болуп кетет. Ошондуктан транспортный система очень важный. Үчүнчүдөн, бизде Ош шаарын туризмди өнүктүрүп, мындай көрсөткөн туристтер келген багыттардын бири бул Памир трассасы. Туристтердин көбү мотоциклисттер, велосипедисттер болгондуктан ошо трассанын жүрүп аткан трассанын боюна bir velosiped жүрө турган дорожка болсо деген отметка болсо. Ош өзүнүн тарыхый географиялык жактан маанилүү жерде жайгашкандыгына байланыштуу байыркы доорлордо улуу жибек жолундагы кербендер токтоп дем алып кетүүчү маанилүү борбор болгону тарых беттеринде жазылган. Мындай мүмкүнчүлүк Ош шаарын байыркы дүйнөдөгү ири соода, социалдык, экономикалык, материалдык жана маданий борборго айланткан. Оштун дал ушул байыркы карт тарыхы эске алынып, 2019-жылы Түрксой уюму тарабынан Ош шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп да табылган. Миргүл Бокошова, Акжолай Башов, Ош. Ар бир ишкер колунан эмне келсе, ошону майын чыгарып жасаса, өлкөнүн өнүгүүсүнө болгон салымы деп билсек болот. Эгерде ушунун баары сизде бар болсо, анда келиңиз. Өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо, биз менен бөлүшүңүз. Эске салсам, кызыктуу кабарларды сиздерге жеткирүүдө аймактардагы кабарчыларыбыздын эмгеги зор. Биздин чыгармачылык топ өнүгүүгө бел байлап, жаңыча жол издеп жүргөндөргө түзүлгөн аянтча. Сиздер өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Саламатта болуңуз.